ыкмасы менен эгилген жер. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жерде өнүмдүүлүк почти 100% десек болот. Климаттын өзгөрүүсүнө багытталган айыл чарбасы долбоорунун негизинде эгилген бул жер. Бул октябрдын 10-дорунда эгилген. Чыгуусу аябай жакшы. Уже 2 жалбырак, 3-чү жалбырак чыга баштаган кез жерлерге. Бул өтө ыңгайлуу болуп эсептелет. Кардын алдында калып, ошон үчүн өтө кечикпей, канчалык эртерээк эккен пайдалуу болуп эсептелет. Үрөндү мына биринчи ушу тамыр жарып чыгат, немесин чел кабыгын. Мына карачы канча узундукка чейин жетип калган. Турпактын бетине чыга элек, мынакей өнүп чыгып калганда эмеден тамырлар, ушу тамырлар биринчи жарып чыгып, анан кийин мына росток өсүндү чыгат да, өсүндү жердин бетине чыга элек азыр. Ушу жердин бетине чыгып, ана биринчи листок уже пайда болуп, ушу инедей болуп жердин бетине чыкканга ушу күндү көздөп умтулуп чыгып кетип атат да. Азыр мына бир эле жалбырак чыгыптыр. Эми мына ортосунан экинчи жалбырактын башталышы мынакей. Экинчи жалбырак мындай болуп мына чыгып келет. Анан үчүнчү жалбырак. Ошентип азыр эми бул чайлай элек. Бул уже мынауга бул үрөнгө көз каранды эмес. Мындан эч кандай питание албайт. Бул уже жердин бетине чыккандан кийин фотосинтез аркылуу нымдарды тартып, мына тамыр ошончолук тереңдеп, ошо жерден питание алып, фотосинтез аркылуу өсө баштайт. Бул жерде ушул мынакей 1, 2, 3, 4 жалбырак чыккан маалым мына ушу жерден анан тамырдан чайлай баштайт. Мынакей мына ушул же мынабысы чайлап калыптыр да. Мына кошун түптөп чайланып калыптыр. Бул немеге бизге ушу чайлоо эң жакшы жардам берет түшүм алууга. Себеби ушулар аркылуу эле бул бирден эмес, эми дагы бул чайлайт. Азыр эми баягы кеч күз болуп турат. Эрте жазда дагы жакшылап чайлагандан кийин ушу жардамчы чыккан немелерден өсүндүлөрдөн 50-30%ке чейин түшүм алса болот да. Ошон үчүн биз чайлоого дагы көп көңүл бурушубуз керек.